Саламатсыздарбы? Экинчи сабагыбыз ошол даярдалган шаблонго суроолорду жазуу боюнча болмокчу. Ал үчүн кайра KineMaster приложениясына киребиз. KineMaster приложениясына киргенден кийин бизден төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Эгерде реклама чыга турган болсо, бул жерден X'ти басып коебуз. Бул жерде мына биздин даярдаган шаблондор турат. Ушул шаблонду колдонуу үчүн ушул без названия деген шаблонду басабыз. Андан кийин бул жерден ушул баскычты басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй болуп бул жака жүктөлөт. Эми бул шаблонду бир канча суроолорго колдонсок болот. Мисалы биринчи викторинанын биринчи суроосуну жазып даярдап бүткөндөн кийин бул жерден экспорт дегенди басып сактайбыз. Андан кийин кайра ушул шаблонго экинчи суроосун жазып, ошентип бир канча суроолор даярдап алабыз. Мисалы эгерде 10 суроо даярдай турган болсок, ушундай видео файлдан 10 файл болот. Кийин ошол файлдардын баарын бириктирип бир видео файл кылып сактайбыз. Эми бул жерге суроолорду жазуу үчүн бул жерден биз слой дегенди басабыз. Слой дегенди басып туруп, бул жерден текст дегенди тандайбыз. Бул жерге текстти жазабыз. Мисалы Кыргызстандын борбору. Кыргызстандын борбору деп жазып туруп, окей деген баскычты басабыз. Бул жерде мына биздин текст ушу жерде турат. Текстти бул жерге алып түшүрүбүз керек. Ал үчүн манжабыз менен басып туруп, ушул жерге тартып түшүрөбүз. Андан кийин бир аз чоңойтуп коебуз. Мына чоңойтуп койгондон кийин бул жолчону видеонун акырына чейин тартып коебуз. Ал үчүн ушу жерди манжабыз менен басып туруп, видеонун акырына тартабыз. Мына тарткандан кийин бул жерден галочканы басып коебуз. Бул жака кошулду. Эми видеонун баш жагына бара турган болсок, бул текстибиз видеонун баш жагында 1 секундадан кийин башталыш керек. Ал үчүн кайра ушул жолчону манжабыз менен басса, сары болуп белгиленет дагы. Бул жактан ушундай рамка пайда болот. Бул жерди басып туруп, бир аз жылдырабыз артка. 1 секундадан кийин чыга турган кылып жылдырабыз. 1 секундадан кийин чыга турган кылып жылдырдык. Кайра бул жерден галочканы басабыз. Эми жоопторун жазуу үчүн бул жерден кайра слой текст дегенди басып туруп, бул жака мисалы талас деп жазабыз, окей басабыз. Бул жоопту дагы А вариантына алып түшөбүз. Ал үчүн тартып бул жака алып келебиз. Бул жерден бир аз чоңойтуп койсок болот. Эгерде шрифттерин өзгөртө турган болсок, бул жерден Аны басып туруп, шрифттерди өзгөртөбүз. Ал эми бул жерден ушул ак түстү басып туруп, тексттин түсүн өзгөртүп койсок болот. Эми бул текстти видеонун акырына чейин тартабыз. Мына акырына чейин тартып коебуз. Бул жака башына барсак, биринчи суроодон кийин 7 секундадан кийин чыгыш керек. Себеби сурооду окуп туруп, бир аз ойлонгонго убакыт бериш керек. Бул жагыны экинчи видеонун башталышынан 7 секундадан кийин чыга турган кылып коебуз. Азыр 6. Мына ушундай кылып жылдырабыз. Суроодон кийин 7 секундадан кийин жооп чыгат. Андан кийин бул жактан галочканы басабыз. Эми Б варианты ушул А вариантынан кийин 3 секундадан кийин чыгыш керек. Ал үчүн кызыл сызыкты 10 секундага апарып коебуз. Себеби ошондо 3 секундадан кийин чыгат. Себеби
суроо 7 секундада башталып аткан. Экинчи жооп кайра слой текст. Бул жерге нарын деп коелу. Окей басабыз. Жоопту Б вариантына алып түшөбүз. Жанагындай эле бир аз чоңойтуп койсок болот. Андан кийин текстти видеонун акырына чейин тартып коебуз. Тарттык, галочканы басабыз кайра. Эми кайра башына кайтып барабыз дагы. Бул суроодон кийин 10 секундада башталган болсо, бул 13 секундага койсок, 3 секундадан кийин чыгат. Нарын деген жооптон кийин. Бул жерге слой кайра текст. Бул жерден биз мисалы Бишкек деп коелу. Андан кийин окей. Бул жоопту С вариантына алып түшөбүз. Бир аз чоңойтуп коебуз. Эми бул текстти дагы видеонун акырына чейин тартып узартып коебуз. Бул жерден галочканы басабыз кайра оң тараптан. Эми кийинки жоопту жазуу үчүн кайра кайтып барабыз. Бишкек деген жооптон кийин 16 секундага коебуз. 13-тө башталган эле, бул 16-та башталсын. Андан кийин слой кайра текст. Бул жерге Ош деп жазалы. Окейди басабыз. Бул жоопту дагы жолчого алып түшөбүз. Бир аз чоңойтуп туруп, ушундай жазабыз дагы. Бул текстти дагы видеонун акырына чейин тартып коебуз. Галочканы басабыз. Биздин суроолор кошулду. Эми бул жерде туура жооп Бишкек. Бишкек деген жоопту тандайбыз. Бул жерден дагы басып койсок болот. Бассак Бишкек деген жооп жазылган жолчо сары түстө болуп калды. Эми бул жолчону төмөн жака, ушул жерди төмөн жака сүрсөк, биздин таймердин бүткөн жери чыгат. Ушул таймердин бүткөн жерине кызыл сызыкты алып барып коебуз. Мына алып барып койдук. Койгондон кийин бул жерде бүтүп атат. Эми ушул жерди биз Бишкек деген жоопту бөлүшүбүз керек. Ушул жерден. Ал үчүн бул жерден кайчы деген кайчы белгисин басабыз. Баскычыны бул жерде мына Бишкек белгиленип турат. Кайсы текст белгиленип турса, ошонун четинде рамка пайда болуп калат. Бул жерден кайчыны басабыз. Кайчыны баскандан кийин бул жерден ушул үчүнчүдө турган разрезать точка дегенди басып коебуз. Бассак, бул жерден ушундай болуп кыркылды. Кыркылгандан кийин биз бул жерден галочканы басабыз. Мына биздин текст ушул жерден кыркылды. Эми ушул тексттин алдына биз туура жооп чыкканда чыга турган музыканы коюшубуз керек. Мына кызыл сызык ушул туура жооптун алдында турат. Ал үчүн биз аудио дегенди басабыз. Аудио дегенди басып туруп, бул жактан биз Миллионер 3 деген музыканы табабыз. Миллионер 3 деген музыканы табабыз. Мына ушул музыканы тандайбыз. Бул жерден плюс белгини басабыз. Бул музыканын узундугундан өзгөртпөйбүз, ушул ойдо эле калат. Бул жактан галочканы басабыз. Бул жерге коюлду. Эми туура жооп өчүп жанып чыга турган чыгыш үчүн бул жактан биз Бишкек деген ушул туура жооп, ушул жерди тандайбыз. Манжабыз менен бассак, бул жер мына ушундай болуп белгиленди. Белгиленгенден кийин биз бул жактан общая анимация дегенди басабыз. Бул жерден
медленное мигание дегенди тандайбыз. Ошондо биздин жооп ушундай болуп өчүп жанат, туура жооп. Бул жерден галочканы басабыз. Эми туура жооптун түсүн өзгөртүү керек болсо, мисалы жашыл болуп чыгыш керек болсо, кайра ушул туура жоопту басабыз. Мына белгиленди. Бул жактан биз ушул түсүн өзгөртүү үчүн ушу жерди басабыз. Басканыбызда түстөр чыгат. Бул жерден жашыл түстү тандайбыз. Жашыл түстү тандагандан кийин бул жактан тандалды деп чыгат. Галочканы басабыз. Кайра бул жактан галочканы басып коебуз. Эми бул жерден мисалы текшерип көрө турган болсок, мына видеонун баш жагына алып барып текшере турган болсок, мына суроо чыкты. Андан кийин жооптор чыгып атат. Мына ушундай болуп жооптор чыгат. Азыр бул жерден мына таймер башталды. Мына таймер бүткөндөн кийин туура жооп өчүп жанат. Туура жооп өчүп жанды. Ушундай кылып даярдадык. Эми даярдагандан кийин бул видеону сактап коюп, кийинки суроолорду дагы ушундай кылып даярдайбыз. Эми биринчи видеонун баш жагына сөзсүз түрдө заставка кошуп коюш керек. Себеби викторина башталып атканда баягы оюн башталардан алдын чыга турган заставканы коюшубуз керек. Ал үчүн бул жерден слой дегенди басабыз. Слой дегенди басып туруп, бул жерден жок. Ушундай кылып эле сактап койсок болот экен. Аны өзүнчө жасап койсок дагы болот экен. Мисалы болду, бардыгын даярдагандан кийин экспорт дегенди басып, бул жерден сапатын тандап туруп, экспорт дегенди басып, пропустить дегенди басып коебуз. Биздин даярдаган видео сакталды. Ушундай кылып бир канча суроолорду даярдап алгандан кийин ошолордун баарын бириктирип бир видео кылып жасап коебуз. Эми викторинанын башталышындагы заставканы жасаш үчүн аны өзүнчө дагы жасайбыз дагы. Кийин видеонун баш жагына ошол заставканы коюп коебуз. Азыр кийинки 3-чү сабагыбыз ошол заставканы даярдоо боюнча болмокчу. Бул жерден рекламаны жабабыз. Мына биздин сурообуз сакталды. Кийинки 3-чү сабакта ошол бардык даярдалган суроолордун башына, башкача айтканда викторинанын башталышына заставка коюу боюнча болмокчу.